Kırgızstan'da saat 5. Эми сиз да ой пикириңизди билдире аласыз. Сиз кызыккан суроолорду биргеликте талдап, чыркыраган чындыкты чогуу издейбиз. Бейшемби күндөрү кечки саат 5те Манас Жаңыргы радиосунда эркин микрофон программасы. Талаштан тактык жаралат. Саламатсыздар бардактуу угармандар, мына буюрса кайрадан эркин микрофон программасына жолуктурабыз. Аты жөнүм Марс Мухтаров. Кече эфирде айтылгандай эле бүгүнкү Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шернияз агабыз келип отурат. Саламатсызбы? Бүгүнкү темага биз болсо суроолорду узаталы, андан кийин биз эфирибизди улантабыз. Ал эми сиздерде ардактуу угармандар суроолор бар болсо 0312 49 90 79 номерин терип байланышка келсеңиздер болот. Ошондой эле Манас Жаңыргыды Facebook баракчасына билдирүү калтырсаңыздар болот. Instagram, Facebook, ошондой эле 2210 кыска номерине салам радио сөзүнөн баштап SMS каттарды узатыңыз. Айтсаңыз агай, деги эле маданият тармагынан жүрүп эле саясат тармагына өттүңүз бир учурдан эле. Мына ушул ар бир нерсе ишти баштоодо ар бир миссия болот, максат болот. Эмне себептен сиз жогорку бийликке аттандыңыз? Жогорку Кеңешке келгендин негизги себеби ушул маданияттагы жетишпегендиктерди оңдоо максаты. Ушул маданиятка кандайдыр бир пайда тийгизүү максаты, негизги максат. Ошол максат менен. Ошол максат менен. Сиз буга чейин маданият тармагында жүргөндө ой пикирлер башкача болгон болуш керек ар бир адамдачы. Саясат жөнүндө, парламент жөнүндө ой пикирлер башкача болгон болуш керек. Анан азыр бийликке аралашкандан кийин, ал жактын тамак ашын көргөндөн кийин кандай ой пикирлер жаралды сизде? Негизги ой пикир мына бүгүн жакшы жактарын алганда Кыргызстандын мына сөз эркиндиги же болбосо демократия ушул жакшы жактарына жетишкенибиз менен бирок азыр бир терең ойго батып атам. Негизги ушул мамлекет түзүшүндөгү негизги өзөк болгон нерселерди кура албай калгандай сезилет да. Мисалга айта турган болгондо мына 25 жылдан бери биз жүрүп атабыз дагы, бирок абдан өзөктүү маселе бул сот бийлигин калышына дагы жол берет да. Мыйзам менин оюмча мындан дагы кичине ылдамдыкты азайтып, анан жакшы бышырылган тартипти дагы карап көрүш керек деген ойдомун. Мисалы бир күндө ошол сессия болгон убакта, жыйын алыш болгон убакта биз бир орто эсеп менен 13-15 мыйзамды карап атабыз. Көп учурда мүмкүн ал бышпайда калышы коркунучу бар ошол мыйзамдын. Демек, буга чейин чыгып чыгаткан мыйзамдар бышып толук түрдө бышты деген ойду айта аласызбы, же бышпайда чыгып калган мыйзамдар иштеп атабы азыркы учурда? Мисалы жаңылыш учурлар болуп атат да. Мына мисалы биз мыйзам чыгардык, жанагы эсиңизде жеке менчик мейманканалар кабаттуу үйлөрдө болбош керек. Үйлөрдөн ошол тарапка мыйзам чыгардык эле. Бул анан Каракол шаарынан аябагандай көп арыз келди. Чынында эле кандайдыр бир тоскоолдук жаратып койдук да, кандайдыр бир бизнеске ошол мыйзам менен деген ойдомун. Демек, бул шашып кеттик. Негизи шашпай эле чыгарганда башкача болуп калышы мүмкүн. Ооба, негизи мыйзамды мындай абдан аяр караш керек деп ойлойм да. Мыйзам бир чыкканда бул биротоло бышып ошол жагын күчөтсө деген ойдомун. Анан бүгүн менин оюмча карап көрсөк, мына 120 депутат олтурабыз, ошол бардык мыйзамдарды эле токтоп турат эле өзү негизичи. Анчалык ошонча жыл жашап келе жаткандан кийин 6 айга күтүп турса деле болот бардык мыйзамдарды. Ушул 120-нын баарын башы биригип сот реформасын кылып алса негизи жакшы болмок. Демек, ушул сот реформасын деп атасыз. Бул нерсеге эмне тоскоол болуп атат? Көп нерсе тоскоол болот. Биздин психологиялык абалыбыз, бул ошол соттордун дагы мурунку иштеген мисалы тартиби, мурун ошонун жол жобосу кескин өзгөрүүгө учурайт да. Аны бардыгы эле туура кабыл ала бербейт. Мындай
чоң реформанын душмандары дагы көп болот. Каршылашкан жагы дагы көп болот. Ошентип отуруп, бирок бирдиктүү болуп, эгер парламент бирдиктүү болуп бул чечимге келе алса, ошондой чыгара алса, бир өлкөнү бир туура түз жолго бастырууга чоң өбөлгө түзүп бермек да. Жакшы. Биз анда кийинки суроолорго өтөлүк. Буга чейин Ата Мекен фракциясында, партиясында агаңыз, андан кийин Болот Шерниясдагы жүрдү. Андан кийин сиз келдиңиз бул партияга. Бул партияны тандоонун себеби эмнеде? Башка партияларда азыркы учурда жок эмес, бар, Негизи эле саясатты мен каалаган эмесмин. Биздин үйдөн ушул үй бүлөдөн саясатчы деп ушу Болот Шерди айтса болот да. Бул ушу депутаттыкка Өмүрбек Чиркешев менен Болот Шер мени сүйрөп келди десем дагы туура болот. Демек, сизди сунуштаган агаңыз Болот Шер менен Өмүрбек Чиркешев болду. Бул ошол маданият жагынан өстүрүүгө жардам бересиң деген ойлор келгенбиз да саясатка. Бирок бүгүнкү күндө саясаттын жанагы кир оюндарына, саясаттын өзүң көңүлүң жакпаган иштерге аралашууга мажбур болот экенсиң. Буга чейин көрүп атабыз, азыркы учурда Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Чиркешев келери менен эле кармап алып кетишти. Эч кандай далил, факты туура эмеспи? Бул нерсени сиз кандай сыпаттайсыз? Мен бул нерсени үч бийликте келатат. Бул нерсени мен мындай эле жалпысынан да түшүнүктүү айтмакмын да. Негизи Өмүрбек Чиркешевич ушул Кыргызстандын бутуна туруусуна, системанын курулушуна, ошо конституциялардын канчалык кабыл алынышына, деги эле парламентаризмге, демократияга эбегейсиз салым кошкон адам. Бирден бир. Башка кишини мен айта да албайм. Ушундай Өмүрбек Чиркешев Текебаевка салым кошкон, ушундай салым кошкон адамды мен саясаттан айта да албайм да, башка кишиничи. Бүгүнкү күндө көзү тирүүлөрдөн деп коелу. Анан ошол кишини жанагынтип аэропорттон бир кылмышкерге окшотуп алып келүүнүн канчалык кажети бар эле? Бул биринчи. Менин оюмча ал эгер аэропорттон качып чыгып бара жатса, ошентип кармап алса болот да. Бирок өзү келаткан киши, айта келе жаткан кишичи, ансыз да Кыргызстан территориясына кирип аткан кишини жанагындай күч колдонуу менен, жанагындай сүр көрсөтүү менен камоонун алышы бул бир кандай сес көрсөткөндөй таасир калтырды да бийликтин. Ошонун баары топтолуп келип, анан шек жаратпай койбойт. Мисалы ошол эле азыр мына Маевскийдин мен июлда жолуккан Өмүрбек Текебаев менен видеодо сүйлөгөн сөзүнө дагы анын жалган экени чыкты. Мына июл айында деги эле Өмүрбек Чиркешевич Москвага учуп барып атыптыр. Далили менен паспорттогу кирген чыккан штамптары менен чыгып атат да. Ушулардын баары чогулуп келатып шек жаратат да. Бул саясий куугунтук деген. Демек, буга чейин Ата Мекен фракциясынын депутаттарына бир канчасына ушундай күнөөлөрдү коюп, артынан изилдөө иштери дагы жүрдү. Эми бул нерсе, мындай иш сиздин үстүңүзгө түшү дагы мүмкүнбү же мындай нерсе мүмкүн эмеспи? Мүмкүн, толук мүмкүн. Мен бардык жоопкерчиликти алып айта алам. Анан көп кишилер айтат, мен аппакмын депчи. Мен өзүм аппак дегенден алысмын. Деги эле ушу парламентте отургандар бир боз чаңгыл болсо дагы Кудайга шүгүр деп ойлойм да. Аппак эмес мындай боз чаңгыл. Ушу боз чаңгылардын арасына кошулам го деп ойлойм. Андай эле адамдар аз өзү негизи. Анан мен өмүр бою маданиятты көтөргөнгө бүткүл өмүрүмдү арнадым. Бүткүл дүйнөмдүн баарын ошого арнадым да. Дүйнө тапкан дүйнөмдү. Мүмкүн эгерде бийлик азыр таң калбай койсо деле болот. Эгер бир нерсе таап ушинтип камакка алабыз десе, аны мен мындай ой менен кабыл алат элем да. Өзүмдүн бүт өмүрүмдө мамлекет үчүн бардык өмүрүмдү, дүйнөмдү ардап келсем, мүмкүн мамлекеттин эсебинен мени багайын деп атса түрмөгө жаткызып, аны да кылса болот, андан эч шек санабаса кеп болот да. Жакшы экен. Биз болсо кийинки суроолорго өтөлүк. Мына ушундай болду. Эми мындан ары Текебаевдин кандай болуп кечирет сиздин оюңузча?
соту. Бул дагы эле саясатка байланыштуу болот. Мына мисалы Же Текебаевда эмес кеп менин коркконум, деги эле мага жакпаган нерсе саясаттагы. Биз Кыргызстандын тагдырын биз өзүбүз Кыргызстандын жарандары чечпей, сырткы күчтөр чечип калгандыгында эң коркунучтуусу ошол мен кейген. Мисалы ошол эле Маевскийди эртең бир кандайдыр күчтөр Россияда сен антип айтпа, сен эми тескери айт деп айта турган болсо дагы Маевскийге. Маевский деген ал кыргызстандык эмес, ал Россиянын жараны, жана дагы көптөгөн шылымдык иштери бар экенин интернеттен дагы окуп билип атабыз да. Көп партиядан чыгып, соттошуп, ошол эле коммунисттик партия менен, Яблоко менен. Анан ал киши эртең мындай кабар берсечи, кечирип койгула кыргызстандыктар, урматтуу Өмүрбек Ширкеевич, сиз кечирип коюңуз. Мен сизди ушинтип жала жаптым сизге. Мен ошентип айт дешти. Мен ошон үчүн жала жаптым десе, эртең Кыргызстанда саясий ситуация кандай болуп кетет? Өзүңүз ойлоп көрсөңүз, бул биз Кыргызстандын тагдырын бир Россиянын бир шулуунун колуна тапшырып берип койгонго кейип атам. Мен ошого кейим. Деги эле азыр ушул бүгүнкү күндө мына азыр президенттик шайлоо болот деп турат алдыда. Ошондо дагы биз өзүбүз чечпей, сырткы күчтөр көбүрөөк рол ойноп атканына дагы аябай кабатырлам. Мына бир эле адам ушундай сөзү менен чечип атат деп атасыз. Буга чейин авиакатастрофа болду. Авиакатастрофада жүк кимге таандык дегенде президент Алмазбек Атамбаевга таандык деп Атамекен партиясындагы депутаттардын бири экөө айтып чыкты. Бул нерсе боюнча дагы бир кандай пикеттер, митингдер болду. Бул нерсеге сиз кандай карайсыз? Чын эле жүк ошолорго тийиштүүбү? Бул эми мен өзүм оюмду айткам, сиз билет болсоңуз керек менин оюмдучу. Ошол маалымат чыкканы эле Атамекенин атынан деп чыкканда мен өзүм каршы пикирим билесиз. Сиз каршы пикир, бирок бир канча депутаттар жок, бул туура деген дагы. Эми ар кимдин өзүнүн ою бар. Мисалы мен өзүм мындай нерсени карманам да. Азыр Атамекен партиясы жалаадан көп жабырланып атат бүгүнкү күндө. Ошол жалалар КТРК аркылуу, бийлик тараптын телеканалдары, радио аркылуу абдан жала жабылып атат да. Ушундай немеде турабыз, акыбалда турабыз Атамекен партиясы. Анан өзүң жабыр тартып атканда жала жаапчы. Бирөөгө да жаппаш керек жала. Бул эки эсе күнөө деген ойдомун менчи. Тастыкталган документтери жок, антип айтыш болбойт. Эгерде тастыкталган документтер болсо, мен биринчи айтып чыгам аны. Андан чындыкта айтканга кандайдыр бир алым жетет деген ойдомун да. Бирок эч бир тастыкталган документ жок туруп, мындай абройлуу адамдардын үстүнө жала жабыш туура эмес. Мына ошол эле Текебаевдин үстүнө да ушундай жала жабылды да. Ал андай нерседен ошол абройлуу адамдардын ал жалгыз болбойт. Анын көптөгөн сүйүүчүлөрү болот, көптөгөн эли болот. Ошол эл туура эмес үчүн толуп кетиши мүмкүн да. Азыр бизде угарман бар, кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Келиңиз, угарман. Атыңыз ким? Атым Руслан болот. Келиңиз, суроолоруңуз барбы? Суроо деле кыйраткан нерсе жок, мындай суроо деп айтсам болот да. Бул азыр мынакей көп Кыргызстанда баягы саясий эмелер көп болуп атат да. Баягы бирин камап, бири пикетке чыгып, бири митингге чыгып, андай мындай болуп атат. Бирок 2-3 жылдан бери байкасаң, бийлик менен эл экөөлөк жашагандай да. Баягы бирөө ооруп калса, эл өзү чогултуп, акча чогултуп жардам берип атат. Баягы самолет эметкенде деле кулаганда деле элдер өзүбүз эле карапайым калк эле бирибизге бирибиз жардам бердик да, мындай кылгандачы. Анан көпчүлүк азыр мисалы үчүн правкалар кымбаттап атат, эмелер кымбаттап атат, баары тең ушуну контролдогон эч ким жок бийлик тараптан. Бийлик тараптан эл карапайым эл жөнүндө деле көп деле ой делегендер жок да, баягы ар ким өзүн ойлоп жүргөндөй өңдөнөт да, баары теңчи. Анан бул байкеге менин суроом мындай болуп эле да. Азыр ушул тапта мына жакында Кудай буйруса ажоо башын тандайбыз туурабы, ажоо тандайбыз Кыргыз мамлекетине. Анан чет жактан тандалат дегенде ойлоо кетип атат, баягы башкалар көргөзмө берет дегендейчи. Туура айтып атамбыз, байке? Угуп атам. Суроо мындай да, сиздин сиздин өзүңүздүн пикириңизди угайын дегем. Бизде Кыргызстанда азыркы моментте кыргыз эл үчүн күйгөн, элин ойлогон
ажоо боло турган киши бар деген оюңуз барбы? Көздөгөн кишиңиз барбы? Ушу сизге суроо да, жеке суроо. Ушу бизди Кыргызды ойлогон, именно Кыргызды ойлогон өзүнүн эмеси эмес, бийликке жеткенден кийин эле баягы элди унутуп коюп эле эметкен эмес, а именно Кыргыз үчүн күйүп, Кыргыз үчүн жанымды берейин деген кыргыз жараны барбы ажоо болсом? Ушуну сурайын дегем сизден. Түшүнүктүү. Сиздин оюңуз. Рахмат айтабыз. Расул. Мен түшүндүм сиздин оюңузга. Мен эки бөлүп жооп берейинчи. Биринчиси жанагы эл өзүнчө жашап калды, бийлик өзүнчө жашап калды деген оюңузга мен 100% кошулам сиздин оюңузга. Чынында ошондой. Чынында ошондой. Бүгүн элге да баары бир болуп калды. Ким президент болору дагы. Чынында ошондой болуп калды. Анткени бийлик өзүнүн казанында кайнай берип, эл өзүнүн казанында кайнай берип, ортодо ачыктык жана калп бири-бирибизди алдаган жана популисттик иштер менен азыр бийлик өзүнчө жана эл өзүнчө. Эл өзүнүн маселесин өзү чечип атат. Бийлик өзүнүн маселесин өзү чечип атат. А эми шайлоодо акыркы убактарда биз ушу сатып алуулар жолун мындай конвейерге коюп муну мыйзамдап да койдук десек болот да. Мен муну шайлоодо өзүм да көрдүм. Демек бул жол уланат дагы. Бул эволюция жолу, бул жол дагы бир жок дегенде 15-20 жылга уланат. Андан кийин эгерде коом жок, биз башкача жашоо, чыныгы жашоону тандашыбыз керек десе, мүмкүн бир 30-40 жылдын ичинде биз кандайдыр бир дагы өсүү жолуна түшүшүбүз мүмкүн деген. Мен өзүм бул жеке оюм. Ал эми ажоо деп атасыз. Албетте Кыргызстандын ичинде кыргызстандык болгондон, Кыргызстандын мамлекети болгондон кийин Кыргызстандын ичинде деле болуш керек да андай азаматтар. Мына чыгып аткан ошол эле Бабановду айтабызбы, ошол эле Төрөбаевди айтабызбы, Мадумаровду айтабызбы, же болбосо Жээнбековдун аты айтылып калып атат, Сапар Исаковдун аты айтылып калып атат, ошол эле Текебаевди ата мекен партиясы жылдырып атат. Булардын баарын колунан келет деген ойдо. Булардын баарын колунан келет башкаруу. Болгону ошол келгенде баягы асыл оюн тарттырып ийбей жана көпчүлүктүн немесине баягы шарына кошулуп кете албай бир мамлекетти алып чыгала турган аракети болсо, албетте Кыргызстан оңолот. Лидерден көп нерсе көз каранды. Мисалы жана айтып аткан мен 15 жыл, 30 жыл деп атканды мыкты лидер болсо, ал 5 жылга деле ордуна коюп коюшу мүмкүн. Бирок азырынча андай боло турган дегендей ой жок. Мен оюмча элде деле жок болуш керек ал ой. Азыр баягы сценарий боюнча эле кетеби деген коркунуч бар. Анткени биз баарыбыз түшүнүп атабыз. Ошол сиз дагы, мен дагы бүгүнкү күндө президент болом десе, акылы тоодой болсо дагы ал боло албайт. Акча керек экенин баарыбыз түшүнүп турабыз. Демек, бизнесмендердин, мыкты чоң бизнесмендердин бирөөсү бир президент болот. Ал эми ошол бизнесмен кандай алып кете алат ошол президенттик ишти, ал эми чоң маселе. Мына агай, сценарий деп атасыз. Буга чейин Орусиянын президенти Путин келген, ошондо Сапар Исаковду желкеден таптады деген сөздөр чыкты маалымат каражаттарында. Сиз сценарийде ушул нерсени айтып атасызбы же башка нерсе? Жок. Азыр бизде угарман бар, кабыл алып көрөлү. Алло. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Садыр мырза, саламатсызбы? Саламатсыз. Мен Камчардан чыгып атым Каныбек. Кичине болотун деп мындай. Сиз айтып атасыз, мен чыгармачылык ишин депчи. Ошо чыгармачылык иши деп айтканыңыз үчүн чыгармачылык жөнүндө суроо берейинчи сизге. Айтыңыз. Мына президентибиз жалаң чыгармачылык маданият ишкерлерин чогултуп болгон сыйлыгын берди. Эми ал жерде кимиси татыктуу, кимиси татыксыз экен, бул башка сөз. Бир нерсени айтайын деп атам да сизгечи. Ушу президентке, урматтуу президент, сиз азыр эмнеде бизди чогултуп алып жакшылыкка абдан жаман сөздөрдү сүйлөп атасыз депчи. Буга чейин сөйлөп келдиңиз.
Менде турган болсоңуз мындан кийин эле сүйлөйүштепчи. Сиз бүткүл кыргыз элин мазактап атат. Эл катары көрбөй калдыңыз. Элди туура эмес жакка буруп койдуңуз. Деги эле өзү сизге иштеген, добуш берген элди уят кылдыңыз. Деген бир токтогул демократ чыккан жок дагы жалаң арзыматтар болду да. Сиз ушуга кандай карайсыз? Бул мындай болуп атат да, Садык мырза. Бул бизде жанагы нарктуу аталар, нарктуу энелер болсо экен деп айтабыз да. Ошондой аталар тескерисинче мен байкап жүрөм да акыркы жылдарычы. Чындыкты сүйлөгөн, талстыкты талап кылган адамдар калбай баратат да, бардыгы жүзүнө айланып калгандай болот менин оюмчачы. Анан эми ушундай да. Эгерде мындай жол менен бара турган болсок, эртең ошо президент кеткенден кийин ошо кишилер биринчилерден болуп жамандай баштайт да. Бул Иса пайгамбардын жана окуучуларын чогултуп алып, Эден садында багындачы. Мындай деген бар да. Мына мени түшүнүктүү болду. Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө мени ойлонткон дагы ушул да. Демек, чыгармачыл адамдар эркин өзү негизи, эркин болот да. Демек, андай сөздү угуп атканда бирөө биринчиден эми этика боюнча президент сүйлөп атканда ал жерде антип жооп бериштин өзү да мүмкүн маданиятка жатпай калмак, ошону дагы ойлошчу деп ойлойм чыгармачыл адамдар. Ал эми сиздин айткан бир нерсеге кошулам. Бүгүнкү күндө коркуу бар. Коркуу болуш керек негизи коомдо. Бирок коом элдин сөзүнөн коркуш керек жана мыйзамдан коркуш керек. Ошондо ал мамлекет алдыга жылат. Ал мамлекетте бир өсүү болот да. Бүгүнкү күндө президенттен коркуу жаралып атат. Президенттин каарына калып калбаймбы? Президент ушинтип сүйлөсө унчукпай эле койгонум жакшы деген коркуу бул коомго бир аз коркунучтуу, опурталдуу. Биз бир адамдан коркпошубуз керек. Биз мыйзамдан коркушубуз керек. Биз коомдон коркушубуз керек. Өзүбүздүн уятыбыздан коркушубуз керек. Кудайдан коркушубуз керек. Мына ошондо ошол коом өсөт. А эгер бир адамдан коркуу болсо, ал коркуу, ал адам бийликтен түшкөндөн кийин аны жек көрүүгө айланат. А ошол коркуу жек көрүүнүн ортосунда жүрө беребиз. Деги эле Кыргызстан карап көрсөк 25 жылда башка мамлекеттер көптөгөн жаңылыктарга жетишип, мисалы Америка мисалы көрүп атабыз, алар деген айдоочусу жок машина чыгарып, мына 10 жылда эми Американын көчөлөрүндө айдоочу болбойт деп атат. Айдоочусу жок машиналар жүрөт деп атат. Мисалы Германия же Япония мына күндөн энергия кубаттуулугун же болбосо ошол эле Америкада жеке менчик ишканалар космоско уча баштады, жана Элон Мак болгон. 25 жылдан бери Кыргызстан бир эле маселени чечип келе жатат. Бул маселе негизи 3 маселени чечип келе жатат да. Ким депутат болот, ким премьер-министр болот, ким президент болот деген маселе. Башка маселени биз дурустап чечкенибизди мен байкай элем. Демек жөн эле ушул маселени чечүү менен 120 парламент отурат ошол жерде. Биз ошол маселенин тегерегинде иш кылып келебиз 25 жылдан бери. 25 жылдан бери. Мына азыр сиз айтып атасыз, сценарий деп калдыңыз. Буга чейин Путин Орусиянын президенти келди. Анда Сапар Исаковду желкеге таптап деген сөздөр маалымат каражатын тарады. Президентке кийинки талапкерлиги ушул болот окшойт деген сөздөр. Бул нерсеге сиз кандай сыпаттайсыз? Жок, ал бийликтин сценарийи. Мен сизге айтып атканда сценарий дегенде сиз мен жалпы сценарийди айтып атам. Мүмкүн ал бийликтин сценарийи бар, албетте өзлөрү даярдаган ким президент болот деген. Оппозициянын сценарийи бар. Элдин да бир ою бар, аны дагы сценарий деп койсок болот да. Бирок биз жалпы түптөлүп калган сценарийди билбейбиз. Жалпы түптөлүп калган сценарийди бул акча менен сатып алуу добуштуу. Жана ошого эл да сатылып добуш берүү. Жана мурунку эле система менен бир мамлекетти бир алдыга эч бир жылдыра албай турган баягы эле ким президент болот, ким депутат болот, ким премьер-министр болот деген иш менен жүрүү. Түшүнүп атасызбы? Түшүнүп атабыз. Ошол сценарий деп атам да. Демек келген угарманыбыз бар, кабыл алып көрөйүк десем, жок экен.
Анда айтсаңыз, мындан кийинки президенттикке кайсыл талапкерлер өзүнүн атын лидерлерин чыгарышат сиздин оюңузча? Жана мен айттым го, айтып бердим го баардык фамилияларын. Темир Салиевди мүмкүн айтпай кеткен чыгармын, баарын айтып бердим ошо. Келген угарманыбыз бар, кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Assalomu alaykum. Men Ruslan Qayrilov. Men Sadiq Байке мындай суроо Тура бериңиз. Суроо эмес, менин жеке өзүм ой пикирим да. Бул баягы биз азыр мына сиз айтпайсыз, бир адамдан коркуу болуп атат депчи. Ал чындык бир адамдан коркуу болуп атат да, бирок баягы өзүнүн каада салтканын алып келгенде биз ажоо кылып тандаган соң ошол кишинин айтканын угушубуз керекпи да, негизинде баягы угуш керек да турабы. Просто анын жанындагы жан жөкөлөрү баягы колдоп жүргөн айлана тегеречиндеги кишилер кичине бузугураак болуп ажообузда кичине жамааттык кылып атат деген ой да, биринчиден бул. Анан экинчи оюм мындай болот да, баягы Кыргызстанга 120 депутат келди азыр, чындап келгенде 120 депутат бар. Партиң иштеп атат. Бирок ошо 120 депутаттын ашып кетсе, бир эл өзү деген бир 30 тайын таанып болуш керек максималдуучу, баягы сизге окшогон кишилер, баягы аты чыгып эметип калган, баягы кишиге көзгө илинип калган кишилер гана тааныбал болбосо, башка эч кимсе тааныбайт. Түшүнүктүү бармы? Түшүнүктүү. Мен аны айтып аткан себебим, мен эми өзүмдүн баягы идеалдык көз карашымды мүмкүн айтып аткан чыгармын да, ошон үчүн түшүнүксүз болуп аткан. Негизи лидерден коркпош керек менин оюмча. Лидер алдыга сүйрөп, керек болсо алдоо жолу менен болсо дагы ошо элди алдыга сүйрөп жүрө алыш керек да. Демилге менен ошого арып алып, ошол сөзгө арып алып, ошол ишке арып алып, коом жүрүп берсе, бул жакшы болот деген ойдомун да. Мен ошону айтып атам да. Ал эми мен дагы эле кайталап коеюн. Биз мыйзамдан коркушубуз керек. Биз өзүбүздүн уятыбыздан коркушубуз керек. Биздин эл сөзүнөн коркушубуз керек. Биз Кудайдан коркушубуз керек. Жана антип бир инсандан коркуу болгондо ал кайта эле ошондой сценарийди жаратат да. Ал коомду өсүүгө алып барбайт да, мен ошону айтат. Ал эми ажоо боюнча сиз айтып аткан ал дагы шайланып, ал дагы жакшы киши деп атканыңызга мен толук кошулам. Мисалы мен аябай сыйлайм ажоону. Ал дагы мени сыйлайт деген ойдомун. Биз нече ирет жолугуп, көп ирет сүйлөшкөнбүз. Бирок бул сөздү айтууга дагы мажбурмун. Жанагы сиз айткандай, жанында жүргөнү жалаң эле бир жакшы боектор менен айтылган сөздөрдү жеткизе берсе, ал киши дагы көп нерседен алыс болуп калышы мүмкүн. Ушундай кээде жакпаган сөздү да айтууга туура келип атат да, кээ бир учурдачы. Мына ошону айтып атам. Мына айтсаңыз, сиз бийликтен коркуу болуп калдым, жалаң мыйзамдардан коркуш керек деп атасыз. Балким эл бийликке ишенбегендиктен ары бөлүнүп баштады. Же 120 депутат президенттен коркуп атат. Бул нерсени кандай толуктасак болот? Ал ишенбейт эл. Элдин ишенбөөсү бүгүн эле башталган эмес да. Элдин ишенбөөсү башталганына көп болду. Бир 10 жыл, 15 жыл, мүмкүн 20 жыл болуп калды. Биздин баарыбыз мүмкүн сиз ал кезде жаш болсоңуз, мына Аскар Акаев жаңы турганда биз ушунчалык 5 жыл катуу демде жүргөнбүз. Демибиз күчтүү болчу аябай. Баягы эркиндик, биз Кыргызстанды курабыз деп. Анан ошентип бийлик анан кийин 5 жылдан кийин улам тура эмес иштерди көрсөтүп атат. Улам тура эмес иштерди көрсөттүрдү. Ошентип элде апатия пайда болду. Элде деградация коомдо пайда болду. Баары бул бийлик баары кыйратпайт экен, булар өзүнүн кылат деген ой улам бекемделе берди. Бүгүнкү күндө мына аягында коом мындай ойго өттү. Мейли, баары бир булар өзүнүн ишин кылат экен. Анан көрөк жана шайлоодо биз жолубузду оңдотуп алалы, электроэнергиясын киргизип алалы, акчасын алып алалы. Баары бир булардын бирөөсү дагы жыргатпайт деген ойго көпчүлүгү ушундай ойго ишенип алды. Демек, бул нерсени жоюу үчүн кандай чараларды көрүү деги зарыл деп ойлойсуз? Бул нерсени жоюу үчүн чындыгында эле таза жумушту көрсөтүш керек да. Элге мына чынында эле мына биз кылып атабыз. Эң биринчи мен жана сот реформасын айтам. Сотто эмне үчүн президент дайындаш керек? Эмне үчүн парламент дайындаш керек? Алар деген ошолорго көз каранды болуп атпайбы? Биз элге мына таза иштейбиз деп айткан менен кайта эле сотторду келип туруп президент дайындап атса, ал
таза эмес болуп калып атат да демек. Ал бирөөдөн көз каранды болуп калып атат да, ошо парламенттен, депутаттардан же президенттен. Анын демек механизмин иштеп чыгыш керек. Чыныгы, акыйкат. Сотко мисалы бүгүнкү күндө президенттик администрациядан киши чалса, сот телефонду алып угат ошону. Айла жок. Коркот, себеп дегенде эми киши айланганда ошолор чечиши мүмкүн деген. Баары жүрөксүз бар да. Бизде ушундай система болуш керек. Ким чалбасын, сот телефонду алып туруп, кечирип кой. Мен сенин айтканыңды уга албайм. Мен өзүм чечим чыгарам деп трубканы кое турган немеге жетсек, анда биздин негизги баардык көйгөйлөрүбүздүн жарымызы ушуда. Бизде замандашыбыз бар экен, кабыл алып карайлы. Алло, саламатсызбы? жаңылөөчү салып атат телефонда. Суроолор барбы? Так, менин суроом бар. Мындай суроодо Саркыбай акеге конкретный суроодо. Ооба. Баягы азыркы мисалы үчүн бюджетте деп атпайбы, госструктурада иштегендер, сөзү айтат соттор депчи. Соттор, милициялар, армия, ошол эле биздин бийликте отургандар, ажоо, баш бүт баары биригип, баягы карапайым калктын налогунан айлык алат турабы? Ооба. Ошондо мындай суроодо ушуну элге канча жеткизсе болот, то что биздин айлык аркылуу айлык алып жумуш таап алат, значит алар бизди коргош керек жана элди угуш керек деген системаны элге канча жеткизсе болот, ушуну айтып бересиз. Сиз айткан туура болот, ошо сизге бүт кошулам толгой менен, бирок элге ишеним бериш керек болот да, то что эл талаш керек, эл кылыш керек деген. Эми мен айтайын эми чындыгын, баягы элге мен дайыма айтып калам, элдин артынан чыгып сүйлөгөндө, силерге жаккан сөз сүйлөйүнбү же чындыгын айтайынбы депчи. Чындыгын айтып коеюн, коомдон деле жыргатып налог чогултуп аткан жок менин. Сиз ойлогондой эмес. Сиз ойлогондой эмес коомдо. Мына карап көрсөңүз, мына Бишкекте азыр 1000ге жакын ресторан бар. Суббота күнү эмес, биринчи күндөн баштап алардын баарында үлпөт той өтүп атат. Тойлордун орточо баазы $10,000. Эгер сиз билбесеңиз мен айтып коеюн. Кээ бир тааныштарым айтат $20,000 чейин кетирип атабыз деп. Чоң тойлорго. Анан ошол тойлорду өткүзүп аткан эл ошондой налог төлөп атат деп ойлойсузбу? Албетте жок. Албетте төлөп аткан жок. Анткени жана мен айткан эл ойлогон, эмнеге мен төлөйм? Анткени булар туура эмес пайдаланып атат менин төлөгөн акчамды. Мен үчүн беришим керек. Анан көрөк мен өзүм карыган ата энеме берейин, пенсия болбогон жарыбаган акча алып туруп. Анан көрөк мен мына жумушумду кылайын, аны анткени өкмөт кылыш керек эле, мен өзүм кылып атам деп эл өзүнүн көйгөйүн өзү чечкенге киришти. Өзүнүн көйгөйүн өзү чечип атат. Ага кошул ташыл болуп, биздин туура эмес иштерибиз. Мисалы калганда мына мектеп окуучулары, мектеп билим жаатында мисалы жеке менчик билим жаатынан берген мектептер бар. Биз ушу кезге чейин алардан налог алып келдик. Таң калыштуу. Башкаларга биз акча берип, бюджеттен акча берип атабыз дагы, жеке менчик иштетип окутуп аткандардан биз налог алып атабыз. Бул эмне деген саясат, мен ушул боюнча сүйлөгөм да. Эми ушундай иштер толтура туура эмес өкмөттө. Толтура. Ошол эле маданият жаатында болобу мен билген. Ошол эле башка жагында болобу. Тимеле толтура да. Бул баягы биз Советтер Союзунан алган эски, калдыраган, чириген арабаны дөңгөлөгү жок болсо дагы ошону сүйлөп келе жатабыз. Анан негизгиси ошол мен сүйлөйм дегендер бар да. Ушул туура дегендер бар да. Аларга айтып түшүндүрүү бул системанын туура эмес экендиги кээде таптакыр мүмкүн эмес болуп калат. Мисалы эми сөздү мен түшүнүктүү улантып коеюн. Мисалы мына медицина жагын алалы, саламаттык сактоо. Саламаттык сактоого мыйзам чыгарыш керек да. Ал мыйзам чыгардан коркобуз. Неге? Себеп дегенде популисттер бар чыгат. Ой, силер деген кары картаңдын акыбалы эмне болот? Силер акмактар элди ойлобой жатасыңар. Мунуңар элге каршы десе, бүт эл чыгат. Ой, тиги туура айтат, тиги акмак экен дейт, жанагы мага окшогон. Бирөө акмак экен дейт дагы. Ал басылып калат дагы, коркконунан, ачык айта албагандан бүткүл мамлекет ушундай чириген жумуштарда ирип-чирип бирибиз менен бирибиз болуп атабыз бүгүнкү күндө. Мына ушул. Жакшы экен. Бизде болсо угарманыбыз бар, кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Келиңиз, атыңыз? Атым Буякбек, Бишкектен чыгып атам. Саламатсызбы, урматтуу суроолор? Мен эми айтайын деп атканым мындай да, өзүмдүн оюм бул жеке. Мүмкүн болсо кыскачараак, Мына союз ыдырагандан бери эле кандай турмушта жашап келатабыз, бул баары түшүнүктүү. Эми жөнөкөй элдин турмушун көтөрүүгө качан көтөрүлөт дейм да.
Эми биз жанагы ооруп калгандарга деле дурусураак оорукана жок азырчы. Барсаң эле баары жогу башынан тиги бутунун тырмагынан бери башынын чачына чейин тиги коррупцияга батып калган. Бирөөгө ишиң түшүп барсаң эле аны ыраазы кылмайынча ишиң бүтпөйт. Качан оңолот? Кыргызстандыктар биздин маданиятыбызды жогору көтөрүш керек болуп атат. Элибиздин маданияты жогору болсо, аң сезими жогору болсо, иштеп аткан жогорку жактагылардын жүрөктөрү, көкүрөктөрү таза болсо, кана канча акчалар бөлүнүп атат, жеп коюшуп атат го. Жана бирөө айткандар жогору жакта зектер отурат дегендей. Качан оңолот экен дейм да. Рахмат. Расыл айтасыз. Бул оңолуудагы негизги күнөө саясатчыларда. Оңолууда негизги күнөө саясатчыларда. Саясатчылардын ушундай система түзүлүп калды менин оюмча саясатта. Саясатка келген адамдар кандайдыр бир акча коротуп, кандайдыр бир аябагандай чоң финансылык каражатты коротуп келгенден кийин алар да келип туруп анан өздөрүнүн бийлик орунда отургандан кийин баягы өксүгөн жетишпеген каражатын чогултуу жагында ойлоп калышабы, ошондон бузулабы мүмкүн. Бул жагы да барбы деп ойлойм да. Коом арасында мен сизге толук кошулам. Ошон үчүн маданият, аң сезим деп менин айтып келатканым ошол. Биринчи экономиканы эмес, маданиятты өстүрүш керек деген сөздү дагы ошол да. Дайыма ушул сөздү айтып келем жана ушул сөздү мен терең ишенем. Коомдун дагы аң сезими керек. Коомдун арасында дагы аң сезими бийигирээк. Биз мындай чөлкөмдөгү лидерлерге да мүмкүн бүгүн муктаж болуп калдык. Мына мисалы карап отурсам, мына мисалы Көкжар новостройкасы бар да, мына шаардачы. Алар жерди анчалык деле чоң акчага сатып алган эмес убагында. Бүгүн алардын жеринин өзү эле бир $20,000 турушу мүмкүн да. Ошо 20-25 жыл болду баягы эркиндик менен кошолгон ошол жерлерде. Заңкыйган мыкты үйлөр турат ошол Көкжар новостройкасында. Зыңкыйган. Бирок жанагы чаң жолу астындагы ошол боюнча турат. Мүмкүн ал коомда ойлоп атат, эмне үчүн мен салам? Аны өкмөт салып берет. Туура, өкмөт салып бериш керек. Бирок бул түрү менен урматтуу көкжарлык айтат элем мен. Бул түрү менен өкмөт дагы силерге 20 жыл сала албайт ал жолдучу. Демек 20 жыл өкмөт салат деп карап отура бериш керекпи? Же биз бала чака өсүп атат, муун өсүп атат. Ар бири мисалы 25,000 сомдон чогултса, тамдары ар биринин тамдары орто эсеп менен бир $100,000 тамдар ошол жердегичи. Демек анда сиздин коом дагы азыр киришиш керек ушуга. Анан коом дагы активдүү болуп ошондой нерселерди чече баштагандан кийин ал коом, активдүү коом кандайдыр бир таасир бере баштайт. Өкмөткө дагы таасир бере баштайт. Кой жакшы бололу, өкмөткө дагы жакшылары келсин, өкмөткө дагы тазалары келсин, бийликке да тазалары келсин деп. Бүгүнкү күндө саясатчылардын күнөөсүнөн ошол элдин аң сезимин алып кете албай жатабыз. Кете албай жатат саясатчылар. Мына ушул чоң проблема. Демек анда эл бийлик тараптан эч кандай үмүт этпей койсо. Жок, албетте жок. Азырынча канча жыл сиздин оюңузча? Мисалы же бийликти таптакыр тазалап салып, мисалы мен сизге айтып берейин да, мына Тайкем келди мага, бир кой союп алып таластан келипти да Тайкем. Мени куттуктаганы. Чапан чепкенин кош алып келиптир. Анан кийин биз дагы дасторкон жайып отуруп калгандан кийин Тайкем мынтип атпайбы магачы. Ай, Садык, эми айтып коеюн сага. Мына силер деген налогту аябай кыйнап идиңер элди. Канча төлөп атасыз Тайке? Сурап атсам, 800 сом төлөйм дейт. Мейли, сиз эми пенсионерсиз, мына уулуңуз мен менен тең. Канча төлөйт? Бул да 800 сом жылына төлөйт. Аны мен айтат, Тайке, муну кой чоң кой алыпсыз, 6,000 сомго алдыңыз болуш керек койду. Таластан келгенче 1000 сом таксиге бердиңиз. Чапкен чукканызды алып келиңиз, ошо мен 8,000 сом. Мен барганда деле куттуктап алат элеңиз да, айылга барганда деле куттуктап алат элеңиз да, туурабы? Сиз 10 жылдык налогуңузду алып келип атпайсызбы мына 1 сааттык? Азыр чай чалып кайта кетесиз таласка. Көрдүңүзбү коомдун аң сезими? Жээнин куттуктаганга бизге табылат 8,000 сом. Бирок мамлекетке төлөп келгенде 800 сом кымбат болуп чыгат. Мындай дагы бар. Айтыш керек да ачык. Чындыгынчы. Биз ошол элди эрките албай жатабыз. Кел мамлекетти тургузалы, кел налог төлөйлү деп алардын жүрөгүндөгү сөздү, жүрөгүндөгү тилекти, максатты таап берсек,
90 бала өмүрүн берди таянтта. Өмүрүн, эң кымбат өмүрдөн артык эмне бар адамга, туурабы? Жаш балдар. Кыргыз берет, акыркы акчасын берет. Мамлекет турсун, биздин мамлекет болсун деп. Ишенем мен ушуга. Булардын жүрөгүнөн таап алсак, ансыз деле эгерде бир адамдан барып туруп чынында жүрөгүнөн сөз таап сурансак, тополтодо иш жасап берет Кыргыз, туурабы? Биз ошол ишеничти жоготуп алдык да, ошол дем бере албай атабыз да Кыргызга. Же ошол болуп атпайбы? Мына жыл сайын эле жаз мезгили келер менен эле ар кандай саясий оюндар башталып атат. Ага чейин мына митинг башталды. Митингден кийин Атамбаевдин айткан сөзү бар. Мен 2 революцияны мен өзүм уюштурдум. Демек бул сөздөн кийин ким революция уюштурса, президенттикке талапкерлигин койсо болорбу? Бул нерсени сиз кандай сыпаттайсыз? Балким Ал жолду дагы коом көрүп, коом ичинен буну туура эмес жол деп тапты да. Бүгүнкү күндө апатия. Бир кезде гүлдеп турган ата мекенге дагы миңдеген, 10 миңдеген кишилерге көрдүңүз Текебаев камалганда. Эң көп болгондо бир 1000ден бир аз ашты го деп ойлойм да. Эң көп жоголганда. Демек коом да түшүндү бул жол туура эмес экенин. Коом азыр терең уйкуга кетип баратат. Эң коркунучтуусу. Терең мындай бийликтен биротоло бөлүнүүгө кетип атат коом. Түшүндүңүзбү? Бул опурталдуу болот аягы. Бул бүгүнкү күнгө коом мен өзүмчө жашай берем, бийлик сен өзүң билген оокатыңды кыла бер деп атат да. Билген оокатыңды кыла бергилечи, мен өзүмчө жашай берем. Бирок бул жолдун дагы опурталдуусу мамлекет жоголтуп алышыбыз мүмкүн опурталдуулугу бар да. Бирок бул жолго биз баратабыз. Анткени биз коомдун ишениминен таптакыр эле саясатчылар кетип калды десе да болот да. Таптакыр эле мындай. Аз эле калды, мына акыркы референдумду көрбөдүңүзбү? Канча пайызы барып референдумга? Менимче 40% тегереги бар болуш керек. Мен өзүм барган жокмун мисалы ошол жерге. Эми мындай кылсак, агай, буга быйыл болсо, быйылкы жыл боюнча президенттик шайлоо болот. Ушул президенттик шайлоодо кандай жол менен президенттик шайланат жана кандай ишенимдер, кандай элден же дагы деле баягы машина боюнча эле бул даярдалган сценарий, бул баярда даярдалган сценарий кандай? Азыртан баштап элде түзө баштады. Бүгүн баягы биз сатып алуу жолун дегеле мындай мыйзамдуу жол катары көрө албады көпчүлүк кандидаттар. Азыр ошолор иштеп атат. Азыр ошо эл арасында кимге ошо шайлоо күнү 1000 сомдон, 2000 сомдон, 5000 сомдон таратарын билишет алар. Алар иштеп атышат ошо менен. Ал сценарий даяр туруу. Анан жанагы эле урандары алып чыгат. Ал урандар кайсы? Элдин жашоосун жакшыртабыз. Социалдык абалды жакшыртабыз. Окуу билимди өсүш керек. Жаш кадрларды алып келиш керек. Ипотеканы 5% кылабыз. Мени шайласаңар ушул болот. Биринкиден бири эч айырмаланбайт. Эч кандай бирөөнүн дагы программасы айырмаланбайт бири-биринен да. Анан жанагы ким көбүрөөк акча тараткан буйруса, ошол президент болот. Президент шайланат да. Мамлекеттик администрациядагы иштейт. Кадимкидей иштейбиз. Администрация деген бул кайсы? Бул жанагы бюджеттен акча алган элибиз барып берет. Мугалимдер, жана врачтар, алардын башкаруучулары бар да. Алар эсепке алып, анан шайлагандар ошол эле болот. Берки эл туугандары барлар барат. Кызматта туугандары барлар барат. Калган бир 50%, 40%на ким президент болгонунда кызыгы жок. Демек анда эл менен бийлик эки тарапка бөлүндү деп атасыз. Эми бул нерсени бириктирүү үчүн дагы убакыт керек дегендей. Көп убакыт керек. Аябагандай көп убакыт керек. Эми жекече суроо да сизге. Ар бир депутат болуп атканын алдында ант берет. Мен мындай жумушту аткарам, мындай кылам деп алдыга максат коет. Ушул жумуш сиз депутат болгондон кийин канчалык деңгээлде сиздики аткарылды өзүңүзгө берген ант боюнча? Мен өзүмдүн иштегениме өзүмдүн ичим чыкпай жүрөт. Мен жумушту, негизи жыйынтыктуу жумушту жакшы көрөм. Өмүрүмдө ошондой жумуш кылдым. Ошол айтыш фондун түптөдүм, айтышты чыгардык. Андан кийин кино жаатына келип, кинонун өсүшүнө салым кошуп бердик. Акын, жазуучу, манасчы,
ошо Курманжандатка проектиси, фестивалдар, Кыргызстандын кыска метраж кино өлкөсү, Лос-Анджелес баары жыйынтыктуу болду да. Ал эми ушул жумушта жыйынтыкты мен азыраак көрүп келе жатам, муну моюн кылам. Анан буга чейин деле бир канча айттыңыз, соц тармактар деле жазып чыкты, маалымат каражаты деле жазып чыкты. Мен өз мандатымды тапшырам деген нерсени да айтып чыктыңыз. Мен андайды айта элекмин. Биринчиден өз мандатымды тапшырам деген менден чыккан да эмес, айтылган да эмес. Азыр бир богу ата мекендин лидери камакка алынып, анан ушул убакта менин мандатымды тапшырганым көп коомчулукка түшүнбөй калышы мүмкүн. Бул коркоктук катары бааланып калышы мүмкүн. Бул кандайдыр бир кыйын кезең мезгилде сатып кетүү катары бааланып калышы мүмкүн. Бунун моралдык жактагы аябай кыйын нерсеси бар да. Андан башка дагы ошол ойду кармап турган дагы нерселер бар. Бирок мен көпчүлүккө айтар элем, бул депутаттык жумуш ушунчалык эле жулунуп, ушунчалык эле көксөп бара турган жумуш эмес экенине көзүм жетип келет. Анда айтсаңыз, мына парламенттик башкаруу же болбосо президенттик башкаруу Кыргызстанга пайда алып келеби? Кайсыл башкаруу Кыргызстанга пайда алып келет? Ага чейин парламент тарап кетсин деген да. Мен түшүндүм сөзүңүздү. Сиз билесизби, кээ бир өлкөлөрдө шарият менен деле 1000 жылдан бери башкарып келе жатат. 1000 жылдан бери. Кеп кандай баш, кайсы мыйзам. Биз жолу 8 жолу конституцияны оңдодук, бир десе астыга чыгып кетти. 8 жолу биз каккан казыбызды сууруп алдык. Эл ишенбей калды. Конституцияга караганда айтыш коомдук фонду мен түптөгөм 15 жыл мурун. Ошонун уставынын бир сүйлөмү өзгөрүлө элек, ишенсеңиз. Анан кеп адам эмес да. Кеп ошол жаман мыйзам болсо дагы жакшы аткарууну аң сезимине куюшубуз керек да. Ар бир чиновниктин ал ошол уяты менен аткарыш керек да. Кеп ошол да. Анан конституцияны дагы бир 16 жолу оңдосок болот, адан бирдеке өзгөрөбү. Жакшы, ардактуу угармандар, биз мына буйруса 50 мүнөттүн аралыгында талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү биздин коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шернияз агабыз болду. Сизге болсо эркин микрофон 1 мүнөттүк. Мен бир нерсени айталам. Мүмкүн менин сөздөрүм пессимисттик болуп, маңнайда болуп калды болуш керек мен угуп отурган угармандарга. Бирок силерге айтарым, мен өзүм пессимист эмесмин, мен оптимистмин. Дайыма жеңишке үндөп келгем. Аста болсо ушул шайлоодо, келерки шайлоодо жакшылап, ойлонуп, жүрөгүңөр менен калчап, кимдин кандай кызмат кылганына каратып туруп, жаңы эле жарк этип чыгып, мен кыйратуу эм дегендерди ээрчибей, жүрөк менен, акыл менен ойлонуп туруп чечкенге аракет кылалы. Чогуу баары бир Кыргызстандан биз эч жака чыгып кете албайбыз. Кыргызстан биздин өлкө. Кандай болгон менен биз ушул өлкөдө төрөлгөнбүз, ушул өлкөдө өлөбүз, ушул өлкөдө. Ошон үчүн бул биздин өлкөбүздү көтөрүүгө баары бир бел байлап иштей беришибиз керек. Ардактуу угармандар, биз болсо жаңы саатта жолугушабыз. Кайрадан амандыкта жолугушканча сак туруңуздар. Эми сиз да ой пикириңизди билдире аласыз. Сиз кызыккан суроолорду биргеликте талдап, чыркыраган чындыкты чогуу издейбиз. Бейшемби күндөрү кечки саат 5-те Манас Жаңыргы радиосунда эркин микрофон программасы. Талаштан тактык жаралат.